Экинчи бөлүм. Ошол күндөрдө Рим императору Август бүт өлкөдө эл каттоо болсун деген буйрук чыгарды. Бул Кибрени Сирияны башкарып турган убакта болгон биринчи эл каттоо эле. Ошондо каттоодон өтүш үчүн ар ким өз шаарына барды. Жусуп да Галилеядагы Назарет шаарынан Жүйүт аймагына, Дөөттүн шаары Бейтлехемге жөнөдү. Анткени ал Дөөт падышанын тукумунан эле. Ал өзү менен уадалашып койгон кош бойлуу аялы Мариям менен бирге каттоодон өтмөкчү болду. Алар Бейтлехемге келишкенде Мариямдын төрөөр маалы келип, тун уулун төрөдү. Аны ороп сарайдагы акырга жаткырды. Анткени мейманканада аларга орун жок болчу. Ошол жерде түнкүсүн талаада түнөп малын кайтарган койчулар бар эле. Күтүлбөгөн жерден аларга Теңирдин периштеси көрүнүп, Теңирдин даңкы жаркырады. Койчулар аябай коркуп кетишти. Периште аларга: "Коркпогула, мен силерге бардык адамдарды сүйүнтө турган чоң кубанычты жарыялайм. Бүгүн Дөөттүн шаарында силер үчүн куткаруучу төрөлдү. Ал Машаяк Теңир. Силер аны бул белги боюнча билесиңер. Жалаяка оролуп акырда жаткан наристени көрөсүңөр" деди. Күтүлбөгөн жерден периште менен бирге асман аскерлеринин тобу көрүнүп, асмандагы Кудайга даңк, жер үстүндө Кудайга жаккан адамдар арасында тынчтык болсун деп Кудайды даңкташты. Периштелер асманга көтөрүлүп кеткенден кийин койчулар бири-бирине: "Жүргүлө Бейтлехемге баралы да, ал жерде эмне болгонун, Теңирдин бизге эмне жөнүндө жарыялаганын көрөлү" дешти. Алар шашылыш түрдө келишип, Мариям менен Жусупту акырда жаткан наристени көрүштү. Аларды көрүшкөндөн кийин бул наристе жөнүндө уккандарын айтып беришти. Ошондо угуп тургандардын бардыгы койчулардын сөздөрүнө таң калышты. Мариям болсо бул сөздөрдүн бардыгын көңүлүнө түйүп, эсине сактады. Койчулар көргөндөрүнүн, уккандарынын баары периштенин айткандай болгон үчүн Кудайды даңктап, мактап кайра кайтышты. 8 күндөн кийин наристени сүннөткө отургузууга мезгил жеткенде, анын ысымын Ыйса деп коюшту. Бул ысым наристе бойго бүтөлөктеле периште тарабынан коюлган эле. Мусанын мыйзамы боюнча алардын тазалануу убагы бүткөндөн кийин алар Ыйсаны Теңирдин алдына алып баруу үчүн Иерусалимге алып келишти. Анткени Теңирдин мыйзамында сүннөткө отургузулган ар бир тун эркек бала Теңирге арналсын деп жазылган. Алар Теңирдин мыйзамы боюнча 2 бактек же 2 жаш көгүшкөндү курмандыкка чалуулары керек эле. Ошол убакта Иерусалимде Шымыйон деген адам жашачу. Ал Исраил элинин соороноор мезгилин күтүп жүргөн, Кудайдан корккон, ыйык рухтун жетеги менен жашаган адил адам эле. Ага ыйык рух тарабынан Теңирдин машаягын көрмөйүнчө өлбөйсүң деп алдын ала айтылган эле. Ал ыйык рухтун жетеги менен ибадатканага келди. Мыйзамды аткаруу үчүн ата-энеси наристе Ыйсаны ибадатканага алып келишкенде, Шымыйон аны колуна алып, Кудайды даңктап мындай деди: "Эгедер Теңирим, эми өз сөзүң боюнча өз кулуңду тынчтык менен кое бересиң. Анткени мен сенин бардык элдердин алдында даярдаган куткарууңду, бутпарастардын көзүн ача турган жарыкты, Исраил элиңдин даңкын көрдүм." Наристе жөнүндө айтылган сөздөргө Жусуп да Мариям да таң калды. Анан Шымыйон аларга батасын берип, наристенин энеси Мариямга: "Бул наристе Исраил жеринде көптөрдүн жыгылуусунун жана көптөрдүн жогору көтөрүлүүсүн, талаш тартыштын себепкери болот. Көптөрдүн жүрөктөгү ойлору ачылат. Ал эми сенин жүрөгүң тилингендей болот" деди. Ошол жерде Ашыр уруусунан чыккан Пануэль кызы Анна деген карыган пайгамбар аял бар эле. Ал күйөөсү менен 7 жыл гана жашаган. 84 жаштагы бул жесир аял орозо кармап, сыйынып, Кудайга күнү түнү кызмат кылып, ибадатканадан кетчү эмес. Ошол учурда ал да келип, Теңирди даңктап, Иерусалимдин эркиндикке чыгуусун күтүп жүргөндөрдүн бардыгына ал жөнүндө айтып берди. Алар Теңирдин мыйзамында көрсөтүлгөндүн бардыгын аткарышкандан кийин Галилеядагы өздөрүнүн Назарет шаарына кайтып келишти. Бала күчкө толуп акыл кирип чоңое берди. Кудайга батасын берип жатты. Жыл сайын Ыйсанын ата-энеси Иерусалимге Пасах майрамына барышчу. Ыйса 12 жашка чыкканда да алар адаттагыдай эле Иерусалимге майрамга барышты. Майрам күндөрү аяктап үйлөрүнө кайтышканда өспүрүм Ыйса Иерусалимде калып калды. Муну Жусуп да анын энеси да байкаган жок. Аны башкалар менен келе жатат деп ойлошту. Bir gün жол жүрүшкөндөн кийин алар аны туугандарынын жана тааныштарынын арасынан издей башташты. Таппай койгондон кийин аны издеп кайра Иерусалимге келишти. 3 күндөн кийин аны ибадатканадан устаттардын ортосунда сөз угуп, суроо берип отурган жеринен табышты.
Угуп отургандардын бардыгы анын акылына жана берген жоопторуна таң калышты. Ата-энеси аны көрүп таң калды. Энеси ага: "Балам, бул эмне кылганың? Атаң экөөбүз сарсанаа болуп сени издеп жүрөбүз" деди. Иса аларга: "Мени эмнеге издейсиңер? Атамдын үйүндө болушум керек экендигин билген эмес белеңер" деди. Бирок алар айтылган сөздөрдүн маанисин түшүнүшкөн жок. Анан Иса ата-энеси менен Назаретке келди. Ал ата-энесине тил алчаак болду. Энеси болсо бул сөздөрдүн баарын көкүрөгүнө түйүп жүрдү. Иса жетилип акыл эске толду. Ал Кудайдын да, адамдардын да сүймөнчүгү болду.